Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары, урматтуу YouTube сүйүүчүлөр. Бүгүн 2 февраль 2020 жыл Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүнкү күндө унааларга болгон бааларды сиздер менен чогуу бөлүшүп көрөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Сиздер менен бүгүн 7 орунду унаалардын бааларына күбө болобуз. Андыктан алыстабаңыздар. Эстима 2003 жылкы чыгарылган экен. Азыр сатылып атат, баа болуп 220 миңге берип атат экен. 2-4 объем 7 орунду ушундай срочно акча керек болуп калып сатып дейт. 7 орунду унаалардын да бирин көрөбүз. Hyundai H1 унаасы достор. Баасын 9 миң кеми бар деп атат экен. Номер телефондорун көрсөтөмүн. Азыр сыртынан жакшылап бир көрөлү. Андан кийин сиздерге номер телефондорун айтып кетебиз. Сырт кабалдары жакшы, кышкы дөңгөлөктөр коюлган. Аябай кенен унаалардын бири десек да жарашат. Жакшы унаалар. Телефон номерлерин көрүп кетебиз. 0500 25 11 79. Билайн номерлери да бар экен. 2008 жылы чыгарылган 2-5 объем достор. Эгер жаккан болсо чалып байланышасыздар. Азыр ичи ачык болгон болсо ичин дагы көрөбүз. Ичи ачык экен. Коробка автомат. Коробка механика экен. Кечиресиздер, мен бир аз адаштым. Ичи мына ушундай аябай кенен. Сол ролдо аябай удобный унаалардын бири десек да жарашат. Бул жактары да ачылат экен. Бул жактарынан да көрүп өтөлү. Кенен отура турган 3 орунду, турасынан дагы аябай кенен экен. Андыктан ушул унааны дагы байкап чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Баары жакшы иштейт экен. Жаба эшиктердин ачылыш жабылыштары да жакшы, чумшак иштеп жатат. Сиздерге мына багаждарын да көрсөтүп коелу. Аябай кенен. Мындай турганда жактарынан да көрсөтөйүн. Жакшы экен достор. Эгер сиздерге жаккан болсо чалып байланышсаңыздар болот. Бул жактарда запаскалар да бар экен. Размер дөңгөлөктөрүн да айтып кете турган болсок 215 70 16. Өзүнө жараштуу жакшы дөңгөлөктөр, размерлер коюлган экен. Мына жерде азыр стептер бар экен. Ушул стептерден көрөлү. 7 орунду. Ассаламу алейкум. Сизденби? Канча атасыз? 300 кем бар. 300 кем бар. Honda Step 1-чи кузов. 99 жылы чыгарылган экен. Номер телефондор. Эгер жаккан болсо чалып байланышсаңыздар болот экен. Агабыз менен ички абалдарынан. Негизи ышык жакшы унаалардын бири ушул 1-чи кузов болуп жүрөт. Азыр көпчүлүк эле айдап билгендер жакшы билет. Андыктан сиздерге жаккан болсо чалып байланышасыздар, сүйлөшөсүздөр. Honda Step Spada $8,000 деп жазып коюптур. 2003 жылы чыгарылган. Номер телефондор. Эгер жаккан болсо буга дагы байланышып көрөсүздөр. Мен сиздерге бир сыйра сырт жактарынан көрсөтүп коюн. Сатуучусу жок экен жанында. Ошондой болсо дагы баасын жазып койгон, мен сиздерге көрсөтүп өтөм. Балким жумуштар менен биле алган эмес. Биздин көрсөткөндөр сиздерге пайда болуп, же сатуучуга пайда болуп сатылып кеткен болсо, жакшы эле болот деген ойлобуз. Андыктан сиздерге номер телефондорун калтырып кеттик. Honda Stream 7 орунду унаасын көрөбүз достор. 2002 жылы чыгарылган экен. 1.7 объем. Номер телефондор. Сиздерге сырткы көрүнүштөрүнөн бир катар көрсөтөйүн. Андан кийин сиздерге ичин да көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сырткы абалдары жакшы эле көрүнүп турат. Сатуучу жаныбызда, баасын дагы сурап айтып кетебиз.
ичи аябай жакшы таза айдаган экен. Агабыз жакшы айдаган агаларыбыздан экен. Канча дедиңиз? 330 миң сурап турат экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, телефон номерлерге байланышып чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Дагы бир Honda Stream унасын көрөбүз. Баасын 320 миң кем бар деп турат экен. Чыгарылган жылы 2002 жылы чыгарылган, 2 объем. Номер телефондар. Эгер сиздерге жаккан болсо, сатуучу менен сүйлөшүп көрөсүздөр. İçini ayta турган болсок, кожа салон экен. Сырт кабалдарын катар көрсөтүп коеюн. Андан кийин ичин дагы көрөбүз. İчин көрө турган болсок, мына ушундай кожа салон кара түстө экен. Андыктан чалып байланышыңыздар, эгер сиздерге жаккан болсо. Honda Stream 7 орунду 350 деп сурап атат экен. Мотору степ деп сатуучу басып айтып кетип атат. 2003 жылы чыгарылган экен. 2 объем, газ, бензин. Номер телефондар. Сырт кабалдарынан бир катар карап өтөлү. Андан кийин ичин дагы көргөнгө аракет кылабыз. İчин бир көрүп коелу. Мына ушундай достор. Жакшы чехолдорду да салып койгон экен. Көпчүлүктүн өтүнүчү боюнча 7 орунду Toyota Estima унасын көрөбүз достор. 2003 жылы чыгарылган, 3 объем, $8,000 сурап турат экен. Номер телефондорун сиздер жакшылап жазып алыңыздар. Эгер жаккан болсо, чалып байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр сатуучу менен. Ички абалдарын бир көрүп өтөлү. Кабар 24, Алам кабар. Ушул каналдардан көрсөңүздөр болот. Чехолдору салыптыр. Азыр арт жактарынан да жакшылап көрөлү. Toyota Estima 3 объем, көпчүлүк жакшы билет, жакшы сурашкан. Ушундай унаалар достор. Андыктан чалыңыздар. Ушул жигит менен сүйлөшүп, эгер жаккан болсо, баасын чечсеңер болот. Honda Step вагондорун көрөбүз достор. Мына ушундай кошумча багаждары менен экен. Баасын канча дедиңиз? 7800 сурап турат экен. Жакшылап көрүңүздөр. Аябай жакшы жасалган унаалардын бири экен. Базарда келгенде көрүнүктүү унаалар болуп турат. Ички абалдарынан да бир аз көрөбүз. Белгилеп айтып кете турган болсок, мына ушулардан бери аябай жакшы жасап коюптур агабыз. 2002 жылы чыгарылган, 2 объем, газ, бензин коюлган. Азыр сиздерге ичин көрсөтөлү, андан кийин номер телефондорун дагы айтып көрсөтүп кетебиз. Honda Step унасы достор. Жакшы көпчүлүк айдай турган унаалардан болуп эсептелет. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Мына ушундай даяр унаа экен. Эч кандай эч нерсесин жасаганын кереги жок. Аласыздар, айдайсыздар. Toyota Alphard унасын көрөбүз достор. Сатуучусу жанында жок экен, бирок баасын жазып койгон, $12,000. АКШ доллар сурап турат экен. 2005 жылы чыгарылган, 3 объем, номер телефондор. Эгер сиздерге жаккан болсо, сырттан көрөбүз. Анан сатуучу менен байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Жакшы алыскы жолдорго жакшы унаалардын бири деп эсептейбиз. Alphard унасы 3 объем, аябай жакшы 3 объемду көпчүлүгү жакшы карап айдашат. 2-5 объемдорда болот, ага караганда 3 объемду жакшы көрүшөт. Toyota Voxy унасын көрөбүз. 2004 жылы чыгарылган экен. Объем 2, $5,700 жазылыш, айтылыш баасы болуп турат. Номер телефондор. Коробка автомат. Эгер жаккан болсо, чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Toyota Voxy унасы достор, 7 орунду.
жанында сатучусу жок экен. Эгер ичин көрө турган болсоңуздар, жаккан болсо чалып байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Honda Step унаасын көрөбүз. Spada, Spada деп айтып койсок да болот. 2003-жылы чыгарылган, эки объем 460 000 кеми бар деп турат. Номер телефондор. Эгер жаккан болсо чалып байланышып көрөсүздөр сатучу менен. Сырткы көрүнүштөрү жакшы эле көрүнүп турат. Мына кадырман көрүүчүлөр, унаалар аябай көп. Бүгүнкү күндө ушул четтен бери болуп кетиптир. Сиздерге кайсы унаалар да кызык болгон болсо, кайсы унааларга баасын билгиңиз керек болсо, комментарийге жазсаңыздар, биз сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биздин көрүүчүлөрдүн айтысы боюнча 7 орунду унааларын көрсөтүп жатабыз. Сиздерге да кайсы унаалар кызык болгон болсо жазыңыздар. Honda Stream унаасын көрөбүз. Баасын 450 000 айтылыш баасы болуп атат экен. Кеми бар. Сырткы көрүнүштөрү Stream Absolute деп жазылуучулары да бар. Сатучусу жанында жок экен, бирок жазылган баасын ошол себептен мен сиздерге көрсөтүп турам. Honda Stream 2004-жылы чыгарылган экен, 1.7 объем. Номер телефондор 773 84 32 26. 450 000 сурап турат экен. Андыктан чалып байланышып көрөсүздөр. Эмнеге туруп бүгүнкү уна базарда Honda Stream унаасын көп көрүп атабыз достор. Буну да көрсөтүп өтөйүн. Газ бензин 2004-жылы чыгарылган, $5200 сурап турат экен. 2 объем. Номер телефондор 778 94 94 56. Сырткы абалдарынан бир көрүп коелу. Сырткы көрүнүштөрү жакшы эле көрүнүп турат. Арткы абалдары. Мунун да сатуучусу жанында жок экен, мен сиздерге сырткы абалдарынан бир көрсөтүп өттүм. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү күндө Ош Жапалак уна базарындагы баалар менен көп болдуңуздар. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Сиздер менен Алам Кабар каналы болду. 7 орунду унаалардан сиздерге бааларынан билип бердик. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар.